Амансыздарбы, утмандуу элим. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Азыр сиздерге Брависмо аттуу музыкалык жаңы жылдык көрсөтүүбүздү сунуштайбыз. Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы рады вас приветствовать и надеемся, что наши все горячие пожелания обязательно дойдут до вас сквозь ваши голубые телеэкраны. От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом! С наступающим Новым годом, друзья! Пусть радостное настроение не покидает вас весь будущий год. Исполняются самые заветные желания и происходят необыкновенные чудеса. Жаркыраган жаңы жыл сиздерге жаңы жетишкендиктерди, жаңы ийгиликтерди, ошондой эле көптөгөн жакшылыктарды алып келсин. Ар бир кыргызстандыктын үй бүлөсүн ырыскы, ынтымак, кут уяласын. Жаңы жылыңыздар менен. Анда эмесе жаңы жылдык Брависимо аттуу музыкалык берүүбүздү Кыргыз Республикасынын эл артисти, элибиздин таланттуу опера ырчысы Керим Тураповдун жагымдуу музыкалык чыгармасы менен баштап алалык. Мына ушундай музыкалык чыгарма бардыгына майрамдык маанай, шаң тартуулады деп ойлойм. Ооба агай,
чындыгында эле жогорудагы Керим агабыздын музыкалык чыгармасын уккан ар бир музыка сүйүүчүнүн маанайы эң жогорку маанай тартуулады деп окшойт. Ардактуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе азыр көңүлүңүздөрдү элибиздин таланттуу скрипаччы кызы, көптөгөн конкурстардын жеңүүчүсү, өзгөчө өзүнүн оригиналдуу чыгармасын сиздерге тартууламакчы. Назарыңыздарда Аида Баякованын жагымдуу чыгармасын кабыл алыңыздар.
Удивительная игра на скрипке Айды Баяковой каждый раз дает возможность окунуться в прекрасный мир музыки. И сейчас мы прослушали попурри из советской классики, которая объединяет не одно поколение, а несколько поколений. Согласитесь, эта музыка заставила вас улыбнуться, ведь в памяти всплывают такие фрагменты и образы, как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» «Приключения Шурика». Эти советские комедии навсегда займут место в наших сердцах. Ардактуу замандаштар, соңку мүнөттөргө чейин биз менен болуңуздар. Алдыда сиздер сүйгөн, сиздер баалаган дүйнөлүк классикалык чыгармаларды сунуштамакчыбыз. Ооба ардактуу замандаштар, чындыгында музыка бул эң сонун нерсе эмеспи? Музыка адамдын жан дүйнөсүн эргитип, адамга сонун гана маанайды, сонун гана эргүүнү тартуулайт. Бекеринен улуу акыныбыз Алыкул Осмонов да музыка жөнүндө төмөнкүдөй ыр саптарын айтпаса керек. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадан мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка деп. Алдыда анда Эржан Мусин, Гүлмира Жолдошова Испаньола аталыштагы ажайып чыгармасын кабыл алыңыздар. Bella spagnola che canti, tu sei più vagando un fior, sogni de luci che canti, come da vagando amor. Bella spagnola che canti, tu sei più vagando un fior, sogni de luci che canti, come da vagando amor. Vieni, vieni, stretta in tua Señor, spagnola da te saprà come dolce la voluta. Vieni, vieni, stretta in tua Señor, spagnola da te saprà come dolce la voluta. Bella che senti nel cuore l'ansia dei baci fiorir, bella che cerchi l'amore come un supremo desir, bella che senti nel cuore l'ansia dei baci fiorir, bella che cerchi l'amore come un supremo desir. Vieni, vieni, stretta in tua Señor, spagnola da te saprà come dolce la voluta. Vieni, vieni, stretta in tua Señor, spagnola da te saprà come dolce la voluta. Какой прекрасный вечер сегодня. В этот новогодний чудесный вечер позвольте, я вас приглашу на танец. Ах, как приятно, когда настоящий джентльмен столь любезно приглашает. С удовольствием. Жаңы жыл бул өзгөчө майрам. Мына ушул өзгөчө майрамдын шаңына шаң кошкон
көркүнө кошкон бул вальс биyi болсо керек. Сөз түрдө мына ушундай жакшынакай жаңы жылдык кечти, жаңы жылдык майрамды өзгөчө бир шаңданткан, көркүнө көрүк кошкон, көрүктөнткөн бул сөз түрдө вальс бии болуш керек. Андыктан мындай мүмкүнчүлүктү бизге Марина Шипулина түзүп бермекчи. Sulle labbra, se potessi dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Tutte te, dolcezze dell'amore, tutte te, dolcezze dell'amore. Sempre, sempre assisa, che dolcezze me ne gaudi, te ne gaudi, mi rispondo, amore di voi, ti rispondo, mi quelle non son vaga d'altro sguardo il mio diletto, un tabaccio, il mio tesor, il mio tesor. Sulle labbra, se potessi dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Sì, Эх айымдар, отсуңар да отсуңар, чоксуңар да чоксуңар. Ой агай, сизге эмне болду? Туруп эле айымдарга болгон бир суктанууңуз күч алып, ал тургай 2 саатта бир курап ийдиңиз окшойт. Эх Айнура, деги жаратканым тартуулаган эң кымбат, эң асыл затсыңар да. Дүйнөдөгү эң кымбат нерселер баардыгы силерге арналган. Сүрөтчүлөр силер үчүн сүрөт тартат, акындар силер үчүн ыр жазышат. Өзгөчө кыргыздын кымчабел кыздары өзгөчө сулуу келишет. Алардын арасында мына сен да барсың, Айнура. Ооба, чындыгында эле кыргыз кыздары өзүнүн келишкен келбети, тунук акылы, зиректиги менен бөтөн улуттун кыздарынан бир топ эсе эле айырмаланып келет эмеспи? Айнура, мына ушул жаңы жыл абдан сонун майрам. Ушундай майрамда адамдар бири-бирине жакшы каалоолорду айтышат, жакшы белектерди бергиси келишет да. Мына ушундай жаңы жылда сен эмнени каалар элең?
Ой, агай, билесизби? Жаңы жылдык кечте, жаңы жылдык майрамда ушу мага тартуулаган баардык белектер эле мага жагат. Бирок билесизби агай, өзгөчө ошол белектердин ичинен мен бир каалаган, мен жактырган эң бир баалуу кымбат белек бул. Эгерде мага мен өзүм опера жаатындагы ырчыларды абдан жактырам, ошо алардын ичинен Чырмаш Төрөбеков сыяктуу, Эрмек Мараимов, Тилек Найманбаев сыяктуу мына ушул агаларыбыздын эң мыкты өзгөчө селкиге деген бир гана селкилерге арналган бир өзгөчө чыгармасы бар. Мына ушул чыгармасын дал ушул мүнөттөрдө, дал ушул убактарда биздин мынакей жашынакай майрамдык кечебизде, жаңы жылдык кечебизге келип катышып, мына ушул ырын жалпы кыздарга, жалпы кыргызымдын селкилерине арнап берсе, мен үчүн абдан чоң, кымбат, баалуу белектердин бири болмок агай. Анда Айнура, бул белегиңди мен аткарганга аракет кылып көрөйүн. Чын элеби агай? Ооба. Коюңузчу. Анда мен карап тургунум. Анда Айнура карап тур. 1, 2, 3. Ой агай, мен ушунчалык кубанып турам. Сиздин ушундай бир сыйкырдуу күчүңүз бар экенин мен билбептирмин агай. Бул мен үчүн абдан күтүүсүз, эң баалуу, кымбат белектердин бири болду агай. Анда эмесе учурдан пайдаланып, мен жактырган, мен каалаган, мен баалаган опера ырчыларынан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, маектешип, алардын жаңы жылдык куттуктоосундагы бирге көрөлүк анда, ардактуу замандаштар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Келе жаткан 2014 жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Ушул жаңы жылда элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ала тоонун боруна бакыт конду каалайык, жыл жаңырып кут конду жалпы тосуп алалык. Анда эмесе, урматтуу биздин кыргыз элинин айымдары, селкилери сиздердин кирип келе жаткан 2014 жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Анда эмесе келиңиздер, Айнуранын жакшы көргөн жигиттери келип калыппыз биз. Ушул Калый Молдобосановдун селкиге деген ырын тартуулап коелу Айнура үчүн жана кыргыз элибиз үчүн. Жаңы жылыңар менен. Чоң рахмат. Сурма бір сулы көзүңдөн суктанам сүйкүм сөзүңө, сыздаса сен деп жүрөгүм, сырлашкым келет өзүңө. Акылым койбой эркиме, ашыкмын сендей селкиге. Жалындуу жаштык кезиндеги жанашкым келет өзүңө, жарашып туран мүнөзүң, жалжылдап жанган көзүңө. Кыялым койбой эркиме, да кызыгам сендей селкиге. Жүрсө бир болду элчиген, ай жүрөгүм далчы элчиге. Чыдабай жаштык өртүнө, ай чыдашып болуп өзүңө. Көңүлүм койбой эркиме, ак болсонам сендей селкиге. Көңүлүм койбой эркиме, ак болсонам сендей селкиге. Агай, сизге эмне болду? Бир карасам, өзгөчө маанайыңыз кыялдуу, ойлуу турасыз мынча. Баары жакшы элеби? Жаңы жылда өзгөчө бир жакшы маанай, өзгөчө жакшы шаң болуш керек го. Сизге эмне болду агай? Жок Айнура, менин маанайым жакшы эле.
Болгону менин көз алдыма кереметтүү көл, көлдүн үстүндө сүзүп жүргөн аккуу элестеп кетти. Деги кыздар, силер аккууга абдан окшошсуңар. Мен сага бир окуяны айтып берейин, Айнура. Илгери бир ханзада болгон экен. Ал ушул аккуудай болгон сулуу кызга ашык болуп калыптыр. А кыз дагы ханзаданы жакшы көрүп калган экен. Бирок экөөнүн тагдыры эки башка. Мына ошого чыдабай кыз арманын айтып аккууга айланып учуп кеткен экен. Такая печальная история, где девушка из-за потери любимого превращается в лебедя, эта история нам не придает новогоднего настроя. Действительно. А давайте я вам и нашим телезрителям расскажу другую историю. Танец «Умирающий лебедь» существует на сцене уже ровно 100 лет, благодаря французскому композитору Камилу Сен-Санса и хореографу Михаилу Фокину. Фокин сочинил эту миниатюру всего за несколько минут. Это были мгновения величайшего вдохновения. Бирок бул окуяны бизге эң жакшы деңгээлде белгилүү прима балеринабыз Айсель Айдарова сүрөттөп бермекчи.
Наиль, вы согласны, что в нынешнее время ни молодежь, ни старшее поколение почему-то совсем не интересуется мировой классикой, не интересуется оперой, а некоторые даже не знают о существовании балета в нашей стране? Да, я с вами совершенно согласен. Нынешняя молодежь действительно, она увлекается более поп-музыкой, рок-музыкой. Но есть единицы, которые действительно посещают театр и приходят на оперные спектакли, на балетные спектакли. Вот я, например, послушивая классическую музыку великих композиторов снова и снова, я насыщаюсь духовно. Да, когда-то мир сотрясли Моцарт, Шекспир, Верди, Чайковский. Они нам подарили такое наследие. Я им благодарна за это, на самом деле. Но позвольте пропустить через себя хоть одну композицию, и вы почувствуете такую легкость, такое очищение. Перед вами дуэт Марины Шипулиной и Заиры Раимкуловой с композицией «Баракаролла». К нам на огонек заглянул еще один замечательный человек, чудесная женщина, преподаватель, исполнительница своих песен, композитор Джамиля Муратова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже рада приветствовать вас на сегодняшнем поздравлении. Я бы хотела задать вам такой вопрос. В этом уходящем году что произошло очень хорошего, такого знаменательного? Какие плоды принес этот год? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, конечно, как всегда, вообще я очень благодарна своей судьбе, что каждый год приносит мне много новых каких-то трудовых, творческих удач, успехов. И этот год тоже принес мне очень много хороших новостей, новых событий, новых впечатлений. Единственная продвигающая сила всего и вся это является средство массовой информации, наше родное телевидение. Все мы выходцы из нашего телевидения, потому что без вас не было бы и нас. Вы, конечно, понимаете, насколько мы взаимосвязаны между собой. Вот.
между всем нашим обществом. И, конечно, в новом 2014 году я желаю всем нашим соотечественникам, всем кыргызстанцам большого благополучия. Пускай никакие сложности, никакие трудности не преломят того большого желания творить для своей страны. Будьте счастливы, я вас всех люблю, и всегда мое творчество будет только для вас. С Новым годом! С Новым годом! Жаңы жыл өзгөчө майрам, Айнура. Мына ушундай жаңы жылда жакын тааныштарыңды гана эмес, көчөдөгү чоочун адамдарды, ал гана эмес, дүйнөдөгү баардык элдерди куттуктагым келет. Жаңы жылыңыздар менен, с Новым годом. Happy New англисче кандай айтылчу эле, Айнура, мына азыркы жаштар көп тилде сүйлөй аласыңар да. Ооба агай, чындыгында азыркы илимий техниканын убагында жаштар чет тилдерде мыкты сүйлөй билишет. Ал эми жогоруда сиз айта албай жаткан сөз Happy New Year. Жаңы жылыңыздар менен чет тилде дал ушундай маанини билдирет. Happy New Year. Ал эми агай билесизби, жогорудагы биздин Жамиле эжекебиз биздин жаштардан эч бир кем калышпайт экен. Эжекебиз чет тилдерде бир гана мыкты сүйлөй билбестен, эң жакшы деңгээлде ырдай да билет экен. Happy New Year. No more champagne and the fireworks are true. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then up above where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our hopes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and
Вот Новый год мы отмечаем 31 декабря. Наряжаем елку, готовим подарки для близких. Это по европейским традициям. Ждем Деда Мороза и Снегурочку, накрываем стол. Это по-русски. Символизируем животное. Например, этот год кого? Лошади. Деревянные лошади. Или, как говорят, синие лошади. Это традиции по восточному календарю. Вообще, очень интересно, когда вот у каждого народа есть свои обычаи, традиции, культура богатая. Например, даже классическое искусство по праву принадлежит средневековой Европе. Но даже оно смогло проникнуть в традиции и культуру кочевого народа. Так мы должны быть благодарны верным слугам искусства, которые сумели сквозь века донести до нас это наследие. А мы будем благодарны нашим ценителям. Всем нашим телезрителям посвящается «Браво!» Браво! «Брависсимо!» Брависсимо! Негизинен эле опера ырчысы болуу оңой эмес. Ага эмне деген талант, үн, билим керек. Өзгөчө мен ушул ырчылардын ичинен опералык багыттагы ырчыларды абдан баалайм. Мына ушул ырчыларды дап жатканда мен кадимкидей жан дүйнөм эс алып, рахат алам десем болот. Ооба Айнура, опера ырчысы болуу абдан татаал. Ага талыкпаган эмгек, чыныгы, талант керек. А бирок биздин кыргыз жергебизде дагы мына ошол дүйнөлүк ырчылардан кем калбаган ырчылар бар. Азыр Кундуз Карпаеванын аткаруусунда Тарантелла чыгармасы. Наиль, а вы верите в призраков? Да, я верю, но ранее с ними никогда не встречался. Ну, в новогоднюю ночь всякое бывает.
Вы это видели? Засняли? Успели, да, заснять это? А сейчас, дорогие телезрители, для вас еще один подарок. Отрывок из мюзикла «Призрак оперы». Мальчик разве кудрявый, влюбленный, полдня женской лаской пришённый, не довольно вертеться, кружиться, не пора ли мужчиной быть? Оу, агай. Сиз аябай жакшы айтып турбайсызбы агай? Сиз опера ырчысы болсоңуз деле жарашмак экен агай. Ооба Айнура, мен кичинекей чагымда опера ырчыны болууну каалагам. Бирок тилекке каршы менде үйүн жок экен. Бирок мен жакшы ырдагандарды рахаттанып угам. Анда эмесе, ардактуу замандаштар, сиздер үчүн элибиздин таланттуу опера ырчысы Садыр Жумашевдин «Фолликули» аттуу ажайып чыгармасын баардыгыңыздарга сунуштамакчыбыз. Son montato, te lo dirò. Ora la vai di spaitin per ingrato, io farno un po'. Ora cocente tu che fase poggi e lascia star. E non corri presso e non ti sfuggi a riguardar. Oppa yamba ya, yamba yamba, oppa yamba ya, kole 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 kola, kole 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 kola, oppa yamba ya, kole 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 kola. Kole 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 kola, kole 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 kola, oppa yamba ya, kole 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 kola. Mangiamo dalla terra la mancana, un passo c'è. Si vede Francia approcci dalla Spagna, io vedo te. Tra le conne dette fatto, un sel si va. Si va, se camal vanta vallascato e senza. Yamba, yamba, oppa yamba ya, yamba, yamba, oppa yamba ya, kole 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 kola, kole 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 kola, oppa yamba ya, kole 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 kola. Kole 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 kola, kole 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 kola, oppa yamba ya, kole 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 kola. Ардактуу көрөрмандар, жаңы жылда сиздерге бакубат жашоо, рызкы, ынтымак каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Маанайыңыздар качан болсо жаркысын, таалайыңыздар көлдөй толкуп чалкысын, жашооңуздарда жакшылыктар көп болсун, элестетип жаңы жылдын жакшыларынын эң бир жакшысын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жаңы жылыңыздар кут болсун. Ушул жылы кандай тилектерди, кандай ой кыялдарды тилесеңиздер, бардыгы аткарылсын. Жаратканым сиздерден жакшылыгын аябасын. Жаңы жылыңыздар менен. Мира вам и благополучия. Мечтайте, дерзайте, и пусть все то, что вы не сумели воплотить в уходящем году, произойдет в новом.
Как жаль, что пришло время прощаться. Мы от всей души еще раз поздравляем вас. Горячо-горячо, с Новым годом! Я желаю вам очень много-много-много счастья, теплоты и уюта в доме. Много-много здоровья и до свидания. Жаңы жылыңыздар менен. С Новым годом!